Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн дагы катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен болгон окуядан алынган 33 өмүр аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан сиздер тасмага көңүлүңүздөрдү толугу менен буруп, көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, акырындан талдоону баштай берели. Вытащили! Вытащили! Тасманын башында берилген маалымат боюнча дүйнөлүк эсеп менен алтын казуу учурунда бир жылда 12.000 адам каза табат экен. Биз ошондой эле алтын казуучуларды автобус менен жумуш ордуна бара жатканын көрөбүз. Автобус бара жаткан чөл Чилидеги Атакама чөлү. Ал жерде 1989 жылдан бери алтын казылып иштеп келе жаткан үңкүр бар эле. Анда жумушчулардын башчысы Гучо үңкүрдүн жетекчиси Моргага кирип, бул үңкүрдө өтө бир коркунучтуу нерселер болуп жатат. Мен үңкүр көчүп кетпесин деп жумушчулардын өмүрү үчүн коркомун, ошондуктан бир сирет текшертип койбойсузбу? Кээ бир жаракалар чоңуйуп баратат десе, жетекчиси Морга ал нерсеге башын деле оорутпай, бул үңкүрдүн иштегенине 20 жылдан ашты, дагы 20 жыл иштейт. Андан көрө ишмерчимге 250 тонна алтын алып чыккыла. Бизге ченемди көтөрүп коюшту деп эле Гучону капа кылгандай кылып коет. Бул убакта тоо кенчилер үңкүргө кирип казуу ишин баштайын деп жатышкан. Бүгүн казуучуларга жаңы бир Карлос деген адам келип кошулуп, Гучо казуучулардын арасынан эң эле аксакал Гомеске кагаз тапшырып, сен буйруса дагы 2 жума иштесең эмге көргөсүнө чыгасың десе, муну уккан бардыгы куттуктап сүйүнүп кетишет. Бул күн 5 август 2010 жыл болчу. Жумушка жаңы келген Карлос мындай үңкүргө биринчи жолу киргендиктен, үңкүрдүн аябай тереңдигин көрүп, жана буга чейин ал жерде өлгөн адамдардын сүрөттөрүн көрүп, өзүнөн кетип эле көңүл айлана баштайт. Кызыгы алар унаа менен үңкүрдүн ичинде 1 сааттай жүрүштү. Бир кезде 700 метрдей тереңдикке кирсе, ал жерде 34 градус ысык экен. Анда Гучо биринчилерден эле жаракаларды текшерейин деп барса, жаракалар кечигилерден да чоңоюп, көчүү коркунучу мурдагыдан да көбөйүп калган болот. Марио Карлосту ээрчитип алып, ал жердеги иш тартибин түшүндүрүп, бизге бул жерде алтын менен жез керек. Казып жатканда ушул нерселерди тересин деп эле ага алтын таштарды көрсөтүп, жумушту түшүндүрүп жаткан кезде эле ал жерде жер титирегендей болуп айлана чөйрө кыймылдай баштайт. Гучо айткандай көрсө, жанагы жаракалар көчө баштаган экен. Анда ал жердеги алтын казуучулар батырап каяка качышын билбей турса, Гучо келип бардыгын унаага чакырып, унаанын айдоочусуна өйдө тарапка айдабагын, ал жакта жер көчүп жатат, андан көрө ылдый тарап пайда. Ушундай учурда бекине турган жер бар деп эле унаага адамдарды жүктөп алып айдап жөнөшөт. Бул убакта экинчи тараптагылар дагы унаага олтуруп алып өйдөгө айдап жөнөшкөн. Бир кезде эки унаа бири-бирин жолдо сүзүп алайын дешип, араң эле быйдашып, ызычууга түшүп, эмне болгонун түшүнбөй жаткан кезде жанагы жерден дагы көчкү түшүп, бул жолу көчкү катуу болгондуктан жарылып кетип, чаңы сыртка чейин көтөрүлдү. Бир кезде тирүү калгандардын арасынан эң эле биринчи Марио ойгонуп, ал Гомести таап, андан соң Алексти таап, ошентип бардыгы ойгоно башташат. Алтын казуучулар өздөрүнө келип эки жагын карашса, көчкү түшкөн жердин артында толгондо кое алтын бар экен. Бул окуядан кийин алтын казуучу ишкананын адамдары маалыматты сыртка чыгарбаганга аракет кылышып, бирок кандай болбосун маалымат сыртка чыгып, бул жөндө сыналгыдан дагы бере баштайт. Анда Гучо тирүү калгандарды эсептесе, алардын саны 33кө жетти. Демек ал жердегилердин бардыгы тирүү калган экен. Бир кезде кеч кирип үңкүрдө калгандардын туугандары ал жерге келип, эмнеге адамдарды куткарбай жатасыңар, бизге бир маалымат бербейсиңерби деп эле ызычуу сала башташат. Бул убакта жер астындагылар дагы жөнөлтүрбай өздөрүн куткарууга аракет кылышып, Гучо мындай учурда тирүү калганга шарттар кандай түзүлбөгөндүгүн эми түшүндү окшойт. Анткени эч кандай дары-дармек жок, жана кабарлаша турган аппарат дагы бузук экен. Сыягы буларда дагы жеке компаниялар жумушчуларды эмес, өздөрүн гана ойлошот окшойт. Марио менен Алекс көчкү учурунда атайын чыга турган тепкич менен чыгып бара жатышып, бир кезде тепкичтин түгөнүп калганын көрүшүп, капа болуп эле туруп калат. Бул ишкананын жетекчилери такыр эле ичтар немелер окшойт. Анткени адамдын өмүрүнөн коркпой, акчасына я ушул нерселерди да жасап койбоптур. Окуя болгондун эртеси сыртта адамдар туруп, ал жерге кабарчылар дагы жетип келип, бийлик тарабынан окуядан кабар алганга чиновниктердин бирөөсү келген болот. Ал ишкананын жетекчисине кирип, сиздер эми кандай кыймыл кылайын деп жатасыңар? Теги адамдарды куткара турган оюңар барбы десе, Морга ордунан тура калып эки жага басып, мен көп жылдан бери жетекчи болуп иштеп келем. Буга окшогон окуялар 5 жолу болгон. Биз адамдарды бир дагы жолу куткара алган эмеспиз, бардыгы өлүп калган. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз десе, жанагы бийликтен келген адам элдин алдына чыгып, биз куткаруу иштерин токтотобуз деп жарыялаган кезде, алтын казгычтардын биринин тууганы Мария деген аял анын бетине келип бир чабат.
Эң кызыгы бул үңгүрдөн куткарылуучу жолу жок экен. Лучо бардыгын билчү экен. Ал Алекс менен Мариого мен бул тууралуу ишкананын башчысына айтчумун. Канча кайталасам дагы эч эле угушпай аткарбай коюшту. Эми менин аргам канча? Эмне кыл дейсиңер деп жаткан кезде эле ызычуу башталат. Көрсө адамдардын арасынан Дарио деген адам менин курсагым ачты деп ал жердеги болгон тамактарды алып жей баштаган экен. Анда Марио элдин алдына чыгып ызычууну токтотуп сөз баштады. Биз көрдүн астында жаткандай эле болуп калдык. Анткени эч кандай куткарыла турган жол жок. Болгон тамагыбыз ушул эле. Бизди буйруза куткарышат, үмүтүбүздү үзбөшүбүз керек. Ошондуктан бул жерде канча күн күтө турган болсок, тамак ошончо күнгө жетиш керек. Башка аргабыз жок десе Лучо чыгып бизди эми эч ким куткарбайт. Мен ишкана башчыларын билемин, алар өтө эле ичтар адамдар, бизди куткарыш үчүн акчасын деле кетиргизи келбейт. Ошондуктан үмүт жок деп олтуруп калса, Марио такыр эле артка кайтпай, бизди алар куткарбаса өзүбүздүн туугандарыбыз колу менен жерди казып болсо да куткарып алат. Үмүттү үзбөйлү деп бардыгына дем күч берип, ал жерде бир аз эле калган тамакты бекитип коюп, колпусу менен жаап эч ким ача албай тургандай кылып койду. Бул ишкана башчылары тепкичти жасабаса дагы тамак ашты кеңири эле кылып койсо болмок экен. Өлкө башчысы жанагы уранды болгон жерден Лоренстин сүйлөп жатканын көрүп калат. Ал алтын казган ишкана куткаруу иштерин токтотту. Эми бул нерсени мамлекет өз колуна алат. Буйруса биз болгон аракетти кылабыз дегенин көргөн өлкө башчысы бирөөгө коңгуроо кылып, сиз ошол жака барышыңыз керек деп жөнөтүп жиберди. Көрсө бул өлкө башчысы жөнөткөн адам Андре деген инженер экен. Ал Лоренске келип аны менен таанышып, биздин аз эле убактыбыз калды. Көчкү түшкөн жерди ачып ал жактан киргенге такыр эле мүмкүнчүлүгүбүз жок экен. Ошондуктан казгандан башка айлабыз жок. Казганда дагы 8 күндө казып бүтө алабыз. Бирок бул нерсеге дагы эч кандай кепилдик жок. Кантсе дагы 33 өмүрдү тирүү алып калышыбыз керек деп эле аракетин баштап киришет. Биз бул убакта каармандарыбыз ар бир жей турган нерсени тең бөлүшүп, эч бирине көп дагы эмес, аз дагы эмес, бардыгына тең бергенге аракет кылып жаткандарын көрөбүз. Анда бир кезде тамашалашып, эми тамак түгөнүп калса эмне кылабыз десе, арасында Элвис деген адам, биз мынау жаңы келген Карлосты жеп койсок болот деп эле аны тамашалап коюшат. Говорят, мясо нежное. Ошондо ал жерди каза турган унаалар биринин артынан бири келип, алтын казуучулардын туугандары унааларды көрүп сүйүнүшүп, демек туугандарыбыз куткарылат экен деп эле жыргап эле сүйүнө башташат. Буга чейин Лоренстин бетине бир чапкан Мария аны карап ыраазычылыгын билдиргендей кылып койду. Ошентип жер астындагылар отурган жерин жарыктандырууга аракет кылып, ал жердеги унаалардын тетиктерин алып эле жарыктандырып унчукпай олтуруп калышты. Көрсө аларды куткарганга жерди каза баштаган үнүн угуп калышкан экен. Ошентип жер астында калгандар бизди куткарат экен деп бир аз үмүттөрү пайда болду окшойт. Бирок арасында Дарио деген адам өзгөчө кыйналып жатты. Анткени ал өтө көп ичип, ичкиликсиз такыр эле туралчу эмес. Алтын казгычтардын бирөөсү аны жалгыз таштабай ар дайым жанында болуп, Дариого даават айтып, аны мындан кийин аракты таштап Кудайга кайтуусун суранып жатты. Дарио бул учурда кыйналып жаткан менен ал кишиге аябай эле ыраазы болду окшойт. Окуянын башталганына 8 күн болуп, ал жердеги алтын казуучулардын туугандары жайгашып, мамлекет тарабынан чатырлар тигилип, кадимкидей тамак аш жасалып эле жашоо башталып кетет. Эң кызыгы, ал жака алтын казуучулардын туугандары гана кире алчу экен. Бирок бир алтын казуучунун ойношу дагы кирип алгандыктан аны аялы билип калып, экөө урушуп талашып, тез-тез ызычуулар дагы болуп жатты. Бул убакта жер астындагылардын дагы тамагы аябай эле азайып, алар мурдагыдан дагы азыраак тамактанышып, бир уртам суу же болбосо бир тиштем тамакты бир күндө бир эле жолу жеп жатышты. Ошентип арадан 12 күн дагы өтүп кетет. Анда жерди казып жаткандар жетишибизге 5 эле метр калды окшойт. Казууну уланта берели десе, жер астындагыларга дагы казуунун үнү утурлай эле жакындай баштаганы билине баштайт. Анда каармандарыбыз биз тирүү калат экенбиз деп кубанып эле жанагы үндү кайра-кайра угуп жатса, казып жаткан аппарат аларга түз кирбей эле башка жакка бурулуп кетет. Көрсө мынчалык тереңдикти казганда түз казыш өтө эле татаал экен. Анда алтын казуучулардын арасындагы Алекс өзүн кармай албай жини келип нары бери буюмдарды ыргытып, бир кезде эле эч кимге көрсөтпөй ал жерден качып кетип калыптыр. Анда Марио аны издеп барса, Алекс бийиктиктен секирип өзүн өзү өлтүрөйүн деп калган экен. Бирок Марио ага жол бербегенге аракет кылып, сенин аялың боюңда бар экенин билесиң го, жакында балалуу болосуң. Өзүң үчүн аракет кылбасаң, балаң үчүн аракет кыл да десе, Алекс өзүнө келип кетип эле секирүүдөн баш тартат. Ошентип арадан 14 күн өтүп, казуудан такыр эле пайда чыкпай Андре менен Лоренс сүйлөшүп, биз алтын казуучуларды куткара албайт окшойбуз. Алар буга чейин тамагы түгөнүп, балким өлүп калгандыр. Эми эмне кылышты деле билбей калдык деп экөө тең айласы кеткенин бири-бирине айта башташат. Ошентип 16-күн келип, каармандарыбыздын кутучасында бир даана тамак калганын көрөбүз. Алар жок дегенде сууну даамы менен ичели деп ошол тамакты сууга аралаштырышып, желим чыным менен адамдарга бөлүштүрүп бере башташты. Бир кезде Дарио сөз баштап, мен башында тамакты талашып жеп алгандыгым үчүн кечирим сураймын. Мен иттик кылдым десе, аны баардыгы кечирип ага рахматын айтышып, бир кезде Марио сөз баштап, бул акыркы тамак. Мен сиздер менен болгонума сыймыктап
ата-анамын десе арасындагы эң аксакал Гомес. Анда тамак төгөнгөн болсо мен бүгүндөн баштап пенсияга кеттим десе баардыгы күлүп жайнап жырга олтуруп калышат. Инженердин болсо алтын казуучуларды куткарууга үмүт үзүлүп ал үйүнө дагы жөнөп калыптыр. Анда Лоренс ага келип, сиз эмне бизди таштап кетейин деп жатасызбы? Эркеңиз ушуга эле жетти, үмүттү үзбөсөңүз болмок да десе Андренин дагы жини келип, сен жер астында калгандардын туугандарына жөн гана үмүт берип жатасың. Жер астында тамак аш 3 күнгө гана жетмек, бүгүн болсо 16-күн болуп калды. Мен алардын тирүү чыгышына эч кандай ишенимим деле калбай калды деп коет. Бирок Лоренс арткага кайтууну эч эле ойлонбой кечинде адамдардын сыйынып жатканын көрүп, аларга кошулуп сыйынып жатса анын жанына Мария келип калат. Анда Мария Лоренске самсы берип, бул самсы Оштун самсысынан дагы даамдуураак экен. Мен негизи жаман деле адам эмесмин, болгону баардык нерсени чын айтканда жакшы көрөмүн. Ошондуктан сизге ишенип жатам. Сиз буйруса биздин туугандарыбызды куткарып чыгасыз. Лоренстин оюна бир нерсе келип кетти Вайтор. Ал мени кечириңиз деп эле ал жерден шашылган бойдон кетип калат. Лоренс Андреге барып эле бир нерсени түшүндүрө баштады. Көрсө ага Марияны мен көп катачылыктарды кылдым, бирок алардан сабак алдым деген сөзү таасир берген экен. Ал Андреге биз көп жолу каздык, бирок баардыгында туура эмес чыктык. Демек ушунча аракетибиз текке кетпеш үчүн ал катачылыктардан сабак алып, казууну улантышыбыз керек. Биз эми кайсы жер катуу, кайсы жер жумшак экенин билебиз да десе, бул сөз Андреге дагы таасир этти окшойт. Ошентип алар казуусун мурдагыдан бир аз өзгөчөрөөк кылып баштап киришти. Арадан 17 күн өтүп, каармандарыбыздын тамагы дагы төгөнгөндүктөн алар ар жерде жатып, ар кимисинин көзүнө ар кандай нерсе көрүнүп, кээ бирлери ооруп, кээ бири болсо өлүмгө даярданып, Кудайдан кечирим сурай башташат. Анда Марионун дагы үмүтү такыр төгөнгөнүн өзү деле түшүнүп калды окшойт. Ал дагы өзүнө бир орундук таап, өлүмгө даярданып, көзүн жумуп эле жатып алды. Бирок бир кезде эле анын көзүнө суу тамчылап, түшүнүксүз бир үн чыга баштайт. Көрсө Лоренс менен Андре аракетин токтотпой, акыры каармандарыбыз бекинип жаткан жерге тешип киришиптир. Анда муну көргөн алтын казуучулардын коюнуна кубанычы батпай калды окшойт. Курсактары ачып алык албай калганы менен үмүт пайда болгондуктан ушунчалык секирип кубанышып, жанагы тешип кирген аппаратты темир менен чапкылай башташат. Анда сыртта Лоренс кулагын тосо темир менен чапкылагандар ага чейин байкала баштады окшойт. Ошентип алтын казуучулар темирге сыр чачышып, андан соң Лучо кагазга биз тирүүбүз деп жазып темирге байлап коет. Ошентип каармандарыбыздын тирүү экени жер үстүндөгүлөргө билинип, алар дагы аябай кубанышып, ал жерге өлкө башчысы өзү келип алтын казуучулардын кагазын туугандарына өзү көрсөтүп сүйүнчүлөйт. Мындай кабарды уккан туугандар сүйүнүшүп, бири-бирин куттукташып, жада калса жанагы бир алтын казуучунун ойношу менен аялы бири-бирин кучактап эле сүйүнө башташат. Ошентип жер астында камерадагы түшүрүшүп, алтын казуучуларды тирүүлөй көрүшүп, бул кабар теле берүүгө чыгып дүйнө элине тарай баштады. Ошентип куткаруучулар жер астындагы адамдарды табышты. Бирок эми андан дагы чоңураак маселе турат. Эми аларды үстүгө кантип алып чыгууну ойлоно башташып, Австралия, Канада жана Америкадан 3 жерди казуучу унаалар келип, үчөө тең 3 жерден жерди каза башташты. Бирок эч бири үчүн жерди казуу оңой турган жок. Андре Лоренске бизге эми аларды алып чыгыш үчүн 3 ай убакыт керек десе, Лоренс 3 айбы деп аябай эле таң калып, арадан күндөр өтүп жанагы австралиялык жерди казуучу унаа иштен чыгып, 50 күндөн кийин казып жаткан экинчи унаанын дагы каза турган аппараты сынып калат. Бул убакта каармандарыбызга кичинекей түтүкчө аркылуу тамак аштар, кийим-кечелер түшүп, алар туугандары менен байланышып, өздөрүнө келип беттеринен бир аз болсо дагы кан жүгүрүп калды окшойт. Ачка кезде биримдикте олтурган каармандарыбыздын курсактары тойгондон кийин ортосунда дагы бир аз араздашуу башталат. Анткени булар тууралуу гезиттер чыгып, Мариону өтө бир күчтүү башчы катары көрсөтүп, анын үй бүлөсүнө гезиттин ээси тарабынан чоң сумма которулуп бериптир. Муну окуган алтын казуучулар жини келип Мариого секире башташат. Анда Марионун дагы жини келип, чындыгында мен болбосом силер баардыгыңар өлүп калмаксыңар. Эшегиңер ылайдан өткөндөн кийин эле өзүңөрдөн кете баштадыңар го. Мен силерге уюшумдуулугумду көрсөтүп тирүү алып калдым го деп эле ал жерден басып кетип калды. Бул убакта жер казгычтардын үчөө тең иштебей өлкө башчысы Лоренске коңгуроо кылып, сен аларды сөзсүз тирүү алып чыгышың керек, анткени бул жерде биздин келечегибиз турат. Эгер биз дүйнө байкап отурган 33 тоокенчини алып чыга албасак, элдин бизге болгон ишеними азаят дагы өз ишибизден кол жууп калышыбыз мүмкүн. Аларды куткаруу үчүн өтө көп акча кетирдик, ошондуктан кандай болбосун алып чыккын деген катуу буйругун берет. Арадан күндөр өтүп 54-күн дагы келип калган эле. Бир кезде Дарио жалгыз жаткан Марионун жанына барып, менин бир тууган Мария деген эжем жер үстүндө мени күтүп жатат. Мен болсо ага өмүр бою таарынып такыр сүйлөбөй жүргөнмүн. Эми Кудай буйруп биз куткарылып калсак, мен эмне кылышымды билбей жатам. Ал эжемдин жанына барып эмне деп сөз айтам? Ушуга чейин аны менен сүйлөшпөй жүргөнмүн десе, Марио ага кеңеш берип, бул дүйнөдө биз эң биринчи орунга үй бүлөнү коюшубуз керек. Ал эжеңди мен тааныймын. Сенин бир эле ошол бир тууганың бар, башка үй бүлөңдөн эч ким жок го. Аны кечир дагы сыйлашып жакшы жашабайсың
эмесинби деп жатса эле бир жактан ызы чуу башталып кетет. Көрсө Элвис менен Карлос кичинекей оондорду угуучу айпадтын айынан урушуп кетишкен экен. Анда жинигилген Марио алтын казуучулардын алдына чыгып сөз баштап, силер эмне эле болуп жатасыңар, өзүнчө эле ар бириңер өзүңөрдү кыйын сезе баштадыңар. Мени болсо акча алдың деп күнөөлөп жатасыңар. Ооба, мага өтө чоң сумма сунушташты. Аны мен алгым келди. Анткени үй бүлөм үчүн баардык нерсеге даяр экенимди билесиңер. Бирок силер менин досторумсуңар, кесиптешимсиңер. Ошондуктан мен силер үчүн ал акчаны алганым жок. Мен өзүмдү жетекчимин деп дагы эч кимге айткан эмесмин. Биз бул үңкүргө тоо кенчи катары киргенбиз. Демек чыкканда дагы тоо кенчидей эле чыгышыбыз керек. Эч бирибиз башчы, эч бирибиз лидер эмеспиз. Ошондуктан биримдикте бололу деп эле кайрадан кучакташып биригип алышты окшойт. Ты снова с нами, Марио. Снова с нами. Ошентип буга чейин аппараттын сыныгын жанагы казып жаткан үңкүрдөн чыгарышып, Лоренс ал жердеги үмүтү үзүлбөй карап турган элдерди көрүп эле бир нерсе оюна келди окшойт. Ал кол астындагы адамдардын бирөөсүн чакырып, бул жердеги кашалардын баардыгын алып салгыла. Адамдар ичкериге кире берсин деп эле кашалардын баардыгын алдыртып салды. Лучо кол чырагы менен жер астында казып жаткан жерди издеп жатып, алардын темир түркүккө туура келип калганын байкап калат. Ал жер үстүндөгүлөр менен байланышып, силер темир түркүккө туура келип калдыңар. Мындан нары кетсеңер жер дагы көчүшү мүмкүн. Эми бул жагын бизге койсоңор болот. Биз жардыруу кылабыз десе, Андре бул нерсеге көнгүсү келбей, бирок Лучо аны ишендирип баардыгы жакшы болот деп эле жардырууга даярдана башташат. Анда күч биримдикте дегенде баардыгы жардыруу ишине камданышып, зымдарды тартып жарылуучу заттарды орнотуп өздөрү алыс туруп алышат дагы жардырып жиберишет. Каармандарыбыз жарылуунун жыйынтыгын карайын деп эле шашылып келип калышса, жанагы үстүдөн тешип келе жаткан бур ал жерге жетип калыптыр. Демек эми куткаруу ишин баштаса боло берчүдөй. Лоренс менен Андре буга чейинки үңкүрдүн эшигине кирип, ал жердеги көчкү күндөн күнгө жылып жатканын байкап калышат. Алар тоо кенчилерге маалымат берип, биз куткаруу ишин баштайбыз. Бирок казып кирген жерибизди бекемдегенге убактыбыз жок. Ошондуктан эң биринчи кимди көтөрүп чыга турган болсок, ал өтө чоң тоо келчиликке барат. Трост үзүлүп кетиши мүмкүн, же болбосо жер көчкүлөр түшүп кетиши мүмкүн. Экинчи тарабы болсо, ошол эң биринчи чыккан адамды гана куткарып калышыбыз мүмкүн. Калганыңарга жетишпей калышыбыз мүмкүн. Эми кандай болсо дагы бул жагы Кудайдан. Ошондуктан эң биринчи кимди жөнөтөсүңөр өзүңөр чечкиле деп айтты. Ошентип 2010-жылдын 13-октябры болуп калат. Бул күнү эң биринчи адамды куткаралы деп темирден жасалган түтүкчөнү ылдый түшүрүп жиберишип, каармандарыбыз тоо кенчилердин арасынан Алексти тандап алышыптыр. Сыягы ал чыкпай калса, Баби менен тасмага тартылбай калат деп коркушкан окшойт. Ошентип Алексти кутучага салып алып эле өйдөгө көтөрө башташты. 700 метр бийиктикте кичинекей кутучанын ичинде айылына чөрөңнүн баардыгы топуракта көтөрүлгөн Алексин жүрөгү түшүп тердеп, Лоренс менен Андре дагы эми баардыгы жакшы болсо экен деп эле аябай катуу күтүп жатышты. Бир кезде деми кысылган Алекс менен байланыш үзүлүп, Лоренс аны думчугу өлүп калды окшойт деп эшикке чуркап чыкса, кутуча жердин үстүнө көтөрүлүп, Алекс анын ичинен аман эсен чыгып келет. Ошентип арадан 69 күн өткөндөн кийин биринчи адамды куткарышып, муну көргөндөрдүн баардыгы кубана башташты. Ал биринчи эле атасын кучактап, андан соң аялына барып, жаңы төрөлгөн кызын дагы көрдү. Ошентип арадан көп убакыт өтпөй эле экинчи болуп Мариону жер астынан алып чыгышат. Бул окуяны көрүп турган дүйнө элинин баардыгы аябай кубанышып, тоо кенчилерди биринин артынан бирин алып чыгышып, алар туугандары менен учурашып эле ыйлап жатышты. Бирок тоо кенчилердин арасынан Дарио эжеси Марияны эч жерден таба албай коет. Куткарылгандар жана алардын туугандары кандай кубанса, куткаргандар дагы ошондой эле кубанып жатышты. Анткени бул 33 өмүр кылдын учунда эле турган болчу. Анда өлкө башчысы Лоренске келип аны кучактап ыраазычылыгын билдирип, Дарио эжеси Марияны таап алып экөө бири-бирин карап туруп калат. Анда Дарио жашоо кыска, ар дайым бири-бирин кечиришип жашаш керек экенин түшүнүп калды байтор, эжесин кучактап эле ыйлап жиберди. Биз бул убакта жер астында Лучо жүргөнүн көрөбүз. Көрсө ал тоо кенчилердин эң акыркысы болуп калып, дубалдагы Марионун бул жерде 33 тоо кенчи 69 күн жашады деген жазуусун көрүп эле көз жашын токтото албай калат. Ошентип анын дагы кезеги келип өйдө көтөрүлө баштайт. Окуянын эң эле кызык жери соттун чечими менен алтын казган ишкана эч кандай айыпка жыгылбай, анан да тоо кенчилерге бир тыйын дагы төлөп беришпептир. Ушуну менен достор, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетип, анан да досторуңуздар менен каналыбыз тууралуу бөлүшүп коюңуздар. Буйруса 2024-жылы чогуу 100 000 катталуучуга жетебиз деген үмүтүм бар. Андыктан кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту бекем карап, ар дайым бири-бирибизди кечиришип жашайлы.